Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бул улутту күнөөлөгөн болбой, Ташиев Крокустагы теракт боюнча үн катты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык баракчасы аркылуу Россиянын Крокус Сити Холл концерттик залында болгон теракт боюнча үн катты. УКМК башчысы каргашал окуяга Кыргызстанда кайгырып жатканын айтып, болгон окуя үчүн бүтүндөй бир улутту күнөөлөө туура эмес экенин белгилеген. Террорчулардын улутту жок деп коет. Россияда мигранттарга каршы иш жүргүзүүгө жана улуттар аралык кастыкты козутууга кызыктар террорчуларды ээрчип, болгон окуя үчүн бүтүндөй бир элди күнөөлөгөн туура эмес. Тажикстандын атайын кызматы терроризм менен экстремизмге каршы кынтыксыз күрөшүп жатканын белгилеп кетейин. Мындай кылтакка ар бир мамлекеттин жараны илинип калышы ыктымал. Терактыга буйрук бергендер бир улуттун өкүлдөрүн кокусунан тандап алган жок деген Ташиев. Ал бир тууган өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын биргелешкен аракети жасалган исламчылардын кылмыштуу максаттарын ишке ашырууга жол бербейт деп ишенерин белгилеген. 2024-жылдын 22 мартында кечинде Крокус Сити Холлдун концерттик залында теракт жасалган. Кандуу калабадан 140тан ашык адам каза болду. Буга байланыштуу 11 адам кармалып, 9 киши камакка алынды. ФСБ билдирген маалыматка таянсак, террорчулар колдонгон куралдар мурда жашуун жерде атайын сакталып турган. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги муниципалдык автобустарды оңдоочу тейлөө борборуна пландан тышкары барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 30 мартта Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы автобустарды оңдоо жана техникалык тейлөө борборуна пландан тышкары барды. Мамлекет башчысы техникалык кызматкерлердин иштөө шарттары, ошондой эле унааларды каттамга чыгууга даярдоонун жүрүшү менен таанышкан. Кыдыруу учурунда мамлекет башчысы Бишкекте коомдук унаалардын иштөөсү кыйла жакшырганын, жыл сайын муниципалдык автобустардын саны көбөйүп, накталай эмес төлөм тутуму киргизилгенин белгиледи. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жана ыңгайлуулугун камсыз кылуу үчүн унаалардын техникалык абалына жана айдоочуларды даярдоого өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Мындан тышкары мамлекет башчысы Бишкек жебине да пландан тышкары барды. Президент үстөбүздөгү жылдын 2 февралында түзүлгөн штаттан тышкары кырдаалдан кийин жүргүзүлгөн оңдоо иштерин жыйынтыгы менен таанышып, Бишкек жебиндеги бардык пландаштырылган иш-чараларды белгилеген мөөнөтүндө аяктоо боюнча тапшырмаларын берди. Турган автобус ордуна тийлеп турчу да. Канча күндө жүрүш? Күндө 3 жыл болду автобус. Ошон үчүн азыр жаңы жакшы ал жаман учурашпайбы. Эстеке болду. Эмнесин сүзүптүр? Ишкана боюнча 4 эле автобус ушунда кузовный ишинен турат. Анан 5 айнын калгандары бар деген. Өзүң жасайсыңбы муну бар? Малярсың, а? Рехтоптарды өзүң кыласың. Өзүм. Ай молодец. Канча зарплата аласың болду? 26-27. Ya. 26-27. Постоянно иштейсиң да? Күнүндө иштейсиң. Ne bunu kadar? Bir ayda 2 күн катнайт. Yok, cumasına. Жумасына 6 базар күнү. Эс аласың. 5 kek ya. Ya, 5 kek. Бүгүн күндө иштеп атат да. Жумайга күндө болуп атат. Туурабы? Күнүмсүз иштеп атсаң да, көйткөндө жумай чыгасың. Жакшы жасашың керек сен да. Качественно кылып. Эптеп-септеп чаралда сүрүп салмаш керек. Кайсы бул автобустар 10 жыл былк этпей иштеп бергендей болуш керек. Жап-жаңыдай болуп. Кыргызстандын экономикасынын флагман аталган Кумтөр алтын кени 100% мамлекеттин менчигиндеги элдин энчисиндеги эң алгачкы тоо кен компаниясы. Кенден түшкөн пайданын баары мамлекеттин кызыкчылыгы элдин жыргалчылыгы үчүн иштөөдө.
Ширетте 2022 жылы Кумтөр Gold Company 17.284 килограмм алтынды реализация кылган. Бул көрсөткүч 2021 жылга караганда 2416 килограммга көп. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында 5499 килограмм алтын сатылып, продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү киреше 341,3 миллион долларды түздү. План боюнча 287,1 миллион доллар болгон. 2022 жылы Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна дивиденд түрүндө 140 миллион доллар төлөндү. Ошол эле учурда кеништеп баштагандан берки 28 жыл ичинде болгону 101 миллион 667 миң АКШ доллары төлөнгөн. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров президент болгондон кийин канадалык Centara Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын майында өз карамагына алган. Буга компания экологияга эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени себеп болгон. 2022 жылдын 23 августунда акциялары толугу менен 100% мамлекеттин карамагына өттү. Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек. Алтын кен мамлекетке өткөндөн кийин бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Маселен, Кумтөр компаниясы Тоголок кенин казууну колго алды. Аны ырастаган лицензия 2023 жылдын 8 августунда берилди. Адистер Тоголок кенинде болжол менен 17 тоннадан ашык алтын бар экенин аныктап, аны казуу рентабелдүү деген бүтүнгө келишкен. Аны казуу иштери башталса, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Соке сүрсүдө жоопкерчиликке тартылуусун көпчүлүк күтүп жатат. 21 мартта Сооронбай Жээнбеков Ала Тоо аянтында президенттин катарында отурду. Билмексен, бул намыстанып уялбайт экен. Мыйзам боюнча президент мөөнөттүн аягына чейин иштебей кубаланып кетсе, экс макамына ээ боло албайт. Мамлекеттин сый ургалдарын көрбөшү керек. Андан сырткары октябрь төңкөрүшүндө Үмүтбектин өлүмү ондогон жарандардын аянычтуу тагдырларына жооп бербейби? Соке 3 жыл бийликте отуруп кыйла байыганын кантебиз? Пандемиядагы өлүмдөргө, гуманитардык жардамдардын уурдалганына, дээрлик жоготууларга да суралбайбы? Рейдерлик, коррупциялык иштеричи баары көз жазымда калып, той топурда алдыңкы катарга келип отурганы күйгүзөт да. Ооба, көпчүлүк элдин пикири ушундай. Того тери Соке сүрсүдө. Депутат Акылбек Түмөнбаев көтөргөн маселе тынчып калдыбы? Карапайым калк күтүп жатпайбы? Жалал Абадта массалык уулануу катталды. Жалал Абад облусунда жергиликтүү тургундар ооз ачуудан кийин ууланып 12 адам облустук ооруканага кайрылышкан. Анын ичинен 10 адам амбулатордук дарыланууга жөнөтүлүп, 2 ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу журналисттерге Жалал Абад облустук ооруканасынан билдиришти. Дарыгерлердин айтымында облустун ар кайсы райондорунан келген тургундар Сузак району Сата айылындагы эс алуу жайына ооз ачарга чогулушкан. Алар тамак аш, анын ичинде куурулган балык буйртма кылышкан, эртеси ооруканага кайрылышкан. Алардын 10 экспертизадан кийин кое берилген, 2 ооруканада калып, бирок 2 күндөн кийин үйлөрүнө чыгарылды деп билдиришти аймактык ооруканадан. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору 26 марттан тарта эс алуучу жайдын иши убактылуу токтотулуп, ээсине 23 000 сом айып пул салынганын билдирди. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024 жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет.
мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кысылсын сакайып балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул капталы ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул дагы ушу эшикке чыгып балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аркылуу болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет. Кыргыз-Тажик чек арасынын дагы 28 чакырымы макулдашылды. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык делегациясы Кыргыз-Тажик чек арасынын 28,37 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун жолугушуусу 24 марттан 29 мартка чейин Баткен облусунда болгон. Анда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 28,37 чакырымын макулдашты. Тараптар калган участоктарда эки өлкөнүн чек ара сызыгын андан ары аныктоодо олуттуу натыйжаларга жетишти деп жазылат маалыматта. Кийинкиде тараптар Тажикстандын аймагында жолугуп калган участокторду такташаары кошумчаланды. Борбор Азия жарандары Шереметьево аэропортунан артка кайтарылууда. Бир нече күндөн бери Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары Орусияга кирерде күчөтүлгөн тартипте текшерүүдөн өтүшүүдө. Алардын көбүнө аэропорттон чыгууга тыюу салынса, башкалары депортацияланууда. Бул тууралуу ондогон адамдар социалдык тармактарда билдиришүүдө. Күчөтүлгөн чаралар 22 мартта Крокус Сити Холл концерттик залында болгон терактка байланыштуу. Тергөөчүлөрдүн маалыматы боюнча Тажикстандын 4 жараны көрүүчүлөрдү атып, 140тан ашуун адам өлгөн. 27 мартта Орусиянын Шереметьево аэропортунда кармалып турган 51 кыргызстандык артка кайтарылган. Орусияга учуп баргандардын арасында дагы 20 чакты киши 28 мартта кайра өлкөгө жөнөтүлгөн. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков билдирген. Анын сөзүнө караганда кыргызстандыктар Бишкекке сапар тарткан авиакаттамдардагы бош орундар менен жөнөтүлүп жатат. Орусияда жүргөндөр кандайдыр бир мыйзам бузгандар Сахаравага барып медициналык кароодон өтпөгөн жарандарды кайра артка кайтарып жатат. Бишкектен Орусияга учуп келген ар бир учактан ондой кишини артка жөнөтүүдө, деди ал. 26 мартта Орусиянын тергөө комитети Крокус Сити Холл борборундагы кол салууга байланышы бар деген негизде 8-шектүүнүдө камоону өтүнүп, Москванын Басмандык райондук соту теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимовду 2 айга камакка алган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Быйыл өлкөдө 100 өнөр жай, 100 социалдык объект ачылат. 2024-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында өлкөдө 100 өнөр жай жана 100 социалдык объект ачылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында электр энергиясын өндүрүүчү катуу тиричилик таштандырыларын утилизациялоочу экотехнологиялык заводдун курулушуна капсула салуу аземинде сүйлөп жатып билдирген. Жапаровдун айтымында алардын катарында 150 миллион долларга курулган ТЭЦтен чыккан гүлдөн цемент өндүрүү заводу, автоунаа чыгара турган Кыргыз-Өзбек заводу, тамеки фабрикасы, Италия технологиясы менен кафель чыгарган завод, Кытай менен чектешкен аймакта чек ара бекети бар деген.
Борбор Азия Кытай катчылыгы түзүлүп, ачылыш аземине элчи катышты. Кытайдын Сиань шаарында Борбор Азия Кытай катчылыгынын ачылыш аземи болуп, ага Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаева катышканын ТИМдин маалымат кызматы кабарлады. Салтанаттуу иш-чарага Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Сувен Вейдун, Борбор Азия Кытай катчылыгынын аткаруучу директору У Инцин, Борбор Азиянын Кытайдагы дипломатиялык миссияларынын башчылары жана башка расмий өкүлдөрү катышкан. Кыргызстандын элчиси, Кыргызстандын ТИМ башчысы Жээнбек Кулбаевдин куттуктоо катын окуп, катчылык Борбор Азия менен Кытайдын мамилесин мындан ары бекемдөөгө маанилүү жана олуттуу салым кошот деген ишенимин билдирген. Катчылык Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин ортосундагы кызматташууну жакшыртуу, мамилени бекемдөө максатында уюшулган. Ысык көлдөгү айылдык кеңештин төрагасы Көлбаевдин тобунун мүчөсү делип кармалды. Маркум Кримтөбөл камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Ананьев айыл аймагынын айылдык кеңешинин төрагасы МСК кылмышкерлердин колдоосун пайдаланып, Ананьев айыл аймагындагы 42 гектар айыл чарба жер аянтын жергиликтүү бюджетке тиешелүү төлөмдөрдү төлөбөстөн жана укуктуу күбөлөндүрүүчү документтерди албастан мыйзамсыз пайдалангандыгы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Мындан улам 28 мартта жер тилкеси мыйзамсыз басып алууну уюштурган жана ага жетекчилик кылган деген шек менен аталган айылдык кеңештин төрагасы УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалып, 29 мартта Каракол шаардык сотунун чечими менен Каракол шаарындагы номер 23 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Кыргызстан менен Россиянын энергетика министрлери меморандумга кол коюшту. Кыргызстан менен Россиянын энергетика министрлери кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу энергетика министрлиги маалымдады. Билдирүүгө ылайык Таалайбек Ибраев менен Николай Шульгинов кол койгон документ Чалдабар жылуулук электр станциясынын курулуш долбоору боюнча кызматташууну камтыйт. Ошондой эле эки өлкөнүн энергетика тармагындагы уюмдарынын өз ара кызматташуусуна багытталган. Мындан тышкары Кыргызстандын аймагында генерациялоочу кубаттуулуктарды модернизациялоо куруу жаатындагы долбоорлорду иштеп чыгууда каралган.